Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Төлөйкөн 3Б дарегинен бир бөлмөлүү батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн негизинен Ихлас компаниясы курган. Үйдүн аталышы Ош Плаза. Үйдүн алдында балдар ойночу коросу кенен. Аке көрүп турасыздар. Үй негизинен 3 блоктон турат. Оң жагында, сол жагында жана бет маңдайда жайгашкан. Сиз сатып ала турган батир бет маңдайдагы үйдө жайгашып калат. Үйдө коросунда балдар ойночу аянтчалары кенен. Бул жерде үчө чогуу дагы курулуп жатат. Эгер той мааракелерди өткөрүп конок сыйлайм десеңиз, бул жерден да сыйлап жөнөтсөңүз болот. Эч кандай ресторан, кафе, чайканаларга жөнөбөстөн эле үйүңүздөн узатсаңыз дагы болот. Үйдө негизинен коросу абдан кенен, көрүп турасыздар. Балдар ойночу аянтчалары дагы кенен. Үйдүн коросуна унаа кирбейт. Ал жагында эске аласыздар. Соолукту чыңдоо үчүн жайлары дагы абдан жакшы. Турник брустар бар. Балдар ойночу королору, ошондой эле балдар үчүн футбол аянтчасы дагы, чакан аянтчасы бар. Бизде негизинен бул имараттын астында 3 кабаттан турган соода үйлөрү да бар, торговый центр бар. Алар да оңдоп түзөөдөн өтүп жатат учурда. Айланасы жакшы жерде жайгашкан. Бала бакча, мектеп, жашоо тиричиликке керектүү эмне десеңиз ошонун баары бар. Бул жагы Көкүмбий көчөсүнөн жогору чыгып кеткен Араванга кеткен жолу жана ошондой эле Нокот районуна, Баткен областына чыгып кеткен жолдор болуп калат. Бул жерге барыңыздарга маалым, жаңыдан көпүрө да курулуп жатат. Автотугундун алдын алыш үчүн. Жогору кете турган болсок, жогору жагында авто рынок бар. Авто унаа сатуу үчүн базары дагы бар. Авто тетиктерин сатуучу базары дагы бул жака көчүү планы барыңыздарга маалым болсо керек. Анда эмесе биз үйдүн ички абалы менен дагы тааныштырып өтсөк сиздерге. Туугандар, биз парковкадан автоунаа токтогон жерден 13 кабатка же болбосо балдар ойночу аянттан 9 кабатка көтөрүлгөндө, мынакей көрүп турасыздар, тепкичтен оң жакка бурулсак биздин батир, сол жагыбызда үйдүн арт жагында Сулайман тоого жайгашкан, Оштун символу болгон. Ошондой эле лифттен көтөрүлгөндө да азырынча бир лифт иштеп турат, экинчи лифти да жакында ишке берет экен. Мынакей биз анда эмесе жогоруга көтөрүлгөндө бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, жалпысынан бир подъезд 6 батир болот. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган. Акылдуу датчиктер иштеп турат. Анда эмесе биз батирге келе турган болсок, батирдин эшиктери толугу менен брондолгон, ок өтпөс калың эшиктен. Үйдүн ичиндеги үн сыртка угулбайт, сырттагы үн ичкериге угулбайт. Анда эмесе бысмылла деп үйгө кире турган болсок, үйдүн жалпы аянты 48 метр квадратты түзөт. Жалпы аянты бул жерде электр чогулгулары толугу менен тосулган. Бысмылла деп биз оң жактагы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, биздин батир негизинен бир бөлмөдөн турат. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдүн сапаты абдан жакшы, барыңыздарга маалым. Мынакей көрүп турасыздар, бетондун жоондугу абдан эле бир 2,5-3 метрге жакын болуп калат экен. Бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапты карап турат, Бекбалая көчөсүн жана ошондой эле бул жерде Западный кичи район барыңыздар билесиздер. Терезелердин абалдары жакшы, желим эмес, алюминден. Биз ушул эле бөлмөнүн терезеси балдар ойночу корону карап турат. Үйдүн алдында ustalar иштеп жатат жана ошондой эле эки тарабыңызда, оң тарапта, сол тарапта дагы А, Б, В блогу жайгашкан. Мынакей көрүп турасыздар. Бунун алдында дагы 3 кабаттуу коммерциялык жайлары өзүнчө. Андан коммерциялык 3 этаждан жогоркусу балдар ойночу аянты. Ушул жер 1 этаж, 1 кабат болуп эсептелип калат экен. Үйдүн сапаттарында таштардын сапаттары да жакшы. Үй толугу менен жылууланган. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Суу, свет, газ, канализация, интернет чогулгулары жана башка үйгө жылуулук системасы киргизилип койгон. Буну уласа гана болду. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөр менен сиздерди тааныштыра турган болсок, эшиктен бет маңдай кирип келгендеги биздин бөлмөбүз, айымдардын сүйүктүү бөлмөсү, бул ашкана бөлмөсү болуп калат. Мынакей көрүп турасыздар. Үйдү ремонтко берилген, үй толугу менен. Кааласаңыз оңдоп түзөөдөн өткөрүп кирип алсаңыз болот. Техникалык паспорту жакын арада берилет дейт. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган. Эвакуациялык тепкичтери бар. Жогорку кабаттан ылдыйкы кабатка, бул кабаттан да ылдыйкы кабатка түшүп кетүү жолдору толугу менен көрүлгөн. Мынакей көрүп турасыздар.
Бөлмөнүн терезеси дагы эле ушундай эле күн батыш тарапты карап турат жана ошондой эле балдар ойночу аянтчаны карап турат. Биз акыркы бөлмөлөргө келе турган болсок, мынакей. Желдетүү системаларынын ордулары да каралган, газ счетчиги дагы киргизилген. Бул жерге электр чоңулары толугу менен тартылган. Өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн ремонттон өткөрүп аласыз, кире бересиз. Бул батирдин жуунуп тарануучу бөлмөсү менен ажатканасы бир жайгаштырылган, мынакей көрүп турасыздар. Өз-өзүнчө эмес, бир жайгаштырылган, бирок ичи кенен экен, аябай кенен экен. Айдынар жана мырзалар, ушул бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы 1050 акш доллары менен бааланууда. 1 метр квадраты, бир аз соодалашуу жолдору дагы бар. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, биздин каналды күзөтүп туруңуз. Бизди видеого чоң бармак басып койсоңуз кубанычтуу болобуз. Ой пикир калтырыңыз, бизди күзөтүп туруңуздар.